Клоп медианын журналисттерин суракка алуу жана кармоо жалпы эле өлкөдөгү сөз эркиндигинин абалы тууралуу оппозициялык саясатчы экс-депутат Адахан Мадымаровго суроо узаттык. Адахан мырза, мына күн мурун Клоп басылмасынын бир нече журналисти атайын кызматка сурак берип, анын экөө 48 саатка камалды. Анан медианын өзү мурдараак жабылып, сайты бөгөттөлгөн. Азыр эми анын журналисттерине жасалып жаткан мамилени кандай баалайт элеңиз? Коомду мыйзамдын күчү менен эмес, же мыйзамдын талабы менен эмес, кандайдыр бир жеке каалоолор менен иш жүрүп калды. Башта ошол жарандын эркин коргоо, бул конституция менен мыйзам менен бекитилген болсо, азыр ал түшүнүктөр иштебейт. Эгерде чыныгы кылмышкер болуп, чыныгы мындай бир мыйзам бузган инсандар болгон болсо, алардын дагы бир күнөөсүн угузуп туруп, аларга айтып туруп, деп туруп жасалышы керек. Көчөдөн кармоо алып кетүү кээ бир маалымат каражаттарында чыгып атканда бул уурдап кетүүгө тете. Себеп алардын алып кеткенин жакындары да билбейт экен. Эч ким билбейт, кайдан алып кетти, ким алып кетти. Алар мамлекеттик орган алып кеттиби, же башка мамлекетке тиешеси жок инсандар алып кеттиби, айырмасы жок да. Ошондуктан бул өтө кооптуу көрүнүштөрдүн бири. Бул биринчиси эмес. Бул кайра кайталанып келатат. Тилекке каршы бул кадыресе көрүнүш болуп калды. Тилекке каршы ушундай. Мурдараак 11 журналист дагы жапырт кармалып, бири азыр дале камакта кала берүүдө. Бир нечеси акталып чыкты. Мындан сырткары өлкөдөн чыгарылган дагы журналисттер бар. Анан мындай тенденциянын кесепети эмнеге алып барат? Бул түбөлүк улана берчү көрүнүш эмес. Акыры аягы болот. Ар бир башталган иштин кандай иш болбосун аягы болот. Тек гана коом баягындай пикирин билдире албаган, эрки жок, коштама мамлекеттерге караганда бир топ артта калган өлкөлөрдөн болуп калат. Улут ошондой болуп калат. Улуттук сапатына катуу доо тийген болуп калат. Себеп бала кезден баарын коркутуп өстүргөн болсо, ал коом кийин мамлекеттин коргоодо же өзүнүн кызыкчылыгын коргоодо дагы алсыз, ага жөндөмсүз болуп калат. Бул көбүнчө кармагандардын баарын билесиздер. Бир аз убакыт өткөндөн кийин пробация деген бир баракет чыккан, ошо менен кой берет. Себеп коркутуу, үркүтүү жолу. Бул сыртта жүргөндөргө коңгуроо. Көрүп атасыңарбы кандай кылып коебуз? Жана бир замандын мыкты жетекчилеринин бирибиз деп жүргөн вице-премьер айтпадыбы? Тарбиялап атабыз. Тарбиялап атабыз. Бул кооптуу көрүнүш. Бул жакшы эмес көрүнүш. Азыр журналисттер эле эмес, саясатчылар, активисттер, жарандык коомдун өкүлдөрү да камалып чыгышты. Азыр камакта отургандары да бар. Анын ичинде сиз дагы камалып чыктыңыз. Анан маселени кармоо, жазалоо менен эмес, диалог жана мыйзам менен дагы чечсе болобу? Маселенин баары ошо мыйзамдын кармалбагандыгында да, мыйзамдын сакталбагандыгында да. Маселенин баары сиз айтып аткан диалог. Диалог бул эки тараптуу болот. Диалог жүргүзүүгө кабылети бар инсандар, күчтүү инсандар, күчтүү мамлекет диалогко барат. Мисалы, Американы караңыз, күчтүү президент, бирок анын буйруктарын токтотуп коюучу сот. Кечээ эле Гарвард университети боюнча чечим чыкты, анын чечиминин аткарылышын сот токтотуп койду. Мигранттар боюнча Трамптын катуу буйругу чыкты, бирок анын указды аткаруу боюнча сот токтотуп койду. Аларда күчтүү жарандык коом бар. Жарандык эл. Бийликти эл көзөмөлгө алат. Бизде эл көзөмөлгө ала албайт да. Бизде кайсы бийлик келбесин, ким келбесин, бакылдап шакылдап эле шалпылдатып бетинен бата берип тура берчү элбиз да биз. Кеткенден кийин тепкилеген элбиз биз. Кезинде айта албайт биздин эл. Ошол айта албай
калуу деңгээлине жеткириш үчүн сиз айтып аткан биринекин баягы критикалык ой жүгүртө ала турган реалдуу турмушту көрө билген ер азаматтарды, жигиттерди, кыздарды ошондой кылып коркутуп үркүтүп опузалап койгон болсо, калгандары тымкый унчукпай калат деп жүрүп аткан саясат.